Ушул жагынан да заңы чыгып кетет да. Кыйналганда. Максат жарык дүйнөгө келген күндөн тартып тагдырдын оорусуна кабылган. Дарыгерлер баланын заң чыгуучу мүчөсү жок экенин аныктаган. Абал оорулуш электе бир күндөн соң операция жасалып, курсак жагына муктаждыгын чыгаруучу тешик ачышкан. Көчүгү жок экен, тешиги жок экен, көчүгүнүн Жалал-Абадка областка алып барасыңар деп, берден ашказанын жуушуп, анын эртеси жөнөтүшкөн. Ошо бир күн берде болгонбуз, анан эртеси барганда саат эртеси деле ошо кечке 2 күн жатып калды да бала. Эртеси кечке операция жасашты, кечке убак. Мындай дарт менен түрүлгөн ымыркайлар сейрек кездешет. Кыргызстанда 9 бала дал ушундай илдет менен оорушат. Максатты айыктырууга мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн Россия, Германия сыяктуу өлкөлөрдө операция жасатыш керек. Бирок Максаттын 3-1 тууганы жана ата-энеси операция жасатмак тургай. Өз үйү жок ижарада күн кечирип келишет. Акча жактан кыйналабыз. Эч жактан киреше болбойт. Күйөө балам болсо өзү дагы ушул баланын айынан орукчан болуп. Балам ушу кызымдын 4 баласы бар, иштей албайт. Эч жактан финансы жактан жардам келбейт. Ошон үчүн элге кайрылат элем да. Ушу жардам берсеңердер. Ушу баланын операциясына ушу суранат элем кыргыз элдери менен. Азыр жумасына Максаттын дарысына 1700 сомдон керектелет. Бул муктаждыкка 4 баланын экөөнө берилчү жөлөк пулдун айдан айга араң жеткирет. Абалы оор үй бүлө жергиликтүү бийликке кайрылып, араң 1000 сом жардам алган. Дары колун акча кылайын десе, правдон жетпейт, правда кылган десе, дары колун да жетпейт. Ушу неберем тамак жейм деп аракет кылат, тамак талашат. Бирок жегенде ушу жыныс жагынан да чыгып кетет да, заразычы. Кыйналат, аябай кыйналат. Максаттын операциясы үчүн Аламнур коомдук кайрымдуулук фонду түзүлүп, алар тарабынан кайрымдуулук концерттен жана Элсо мобилдик кызмат аркылуу 130 000 сомдой каражат чогулган. Ушул быйылкы жылдын ошо май айында интернеттен Нышаналиев Максат аттуу 1 жашка толгон жаш баланы интернеттен капысынан көрүп калып эле ошо балага жардам берүү максатында ушул фондубуз түзүлүп калды. Башка мамлекеттерден дагы мигранттарыбыз жакшы эле акча которуп жатат, кыргызстандык жарандар. Жугурдагы кичинекей мекендешибиздин келечегине кайдыгер карабаган жарандарды анын башка бөбөктөрдөй толук кандуу мүчөлүү болуусуна көмөктөшүүгө чакырабыз. Байланыш үчүн жана Элсом аркылуу акча которууга төмөнкү телефон номерлерге байланышсаңыздар болот. 0778 38 05 15. Кабылбек Көчкөнбайұлы, Шайыр Зайырбек уулу, Аксы району.